Кереги сиздер көрүп турган архивдик кадр. 1943-жылы Москвадагы Союздар үйүндөгү колонналар залында 20-кылымдагы кыргыз маданият ишмерлеринин эң көрүнүктүүлөрүнүн бири ысымы менен улуттук музыкалык театрдын түптөлүшүнө, калыптанышына жана андан ары өнүгүшүнө өз салымын кошкон белгилүү опералык ырчы, СССРдин эл артисти Сайра Кийизбаева, Чайковскийдин Евгений Онегин операсынан Татьянанын партиясын чоң чеберчиликте аткарып, бүткүл Совет элине дасыккан аткаруучу катары таанылып, борбордук музыка ишмерлери тарабынан жылуу кабыл алынган жана Москвадагы чоң театрга ырдап чыгууга чакырылган экен. Кыргыз эли башка көчмөн элдердей эле кылымдап башынан өткөргөн ар кандай доорду ооз-эки чыгармаларында, ырларында камтып келген. 1917-жылы кыргыз эли үчүн чоң бурулуш учурлардан болуп, Октябрь революциясынын келиши менен жаңы доор башталып, Совет өлкөсүнүн карамагына кирген башка республикаларда эле жаңы багыттагы өздүк маданиятын, башкача айтканда опера, балет, драма театры түзүү милдети турду. Республикада жаңы таланттарды эл ичинен издеп табуу максатында ар түрдүү эл чыгармачылыгынын кароо конкурстары байма-бай өткөрүлө баштайт. Мына ушундай учурларда көкүрөгүндө чыгармачылыктын учкуну жанган биздин каарман Тестиер Сайра уюштуруучулардын көзүнө урунуп, аны ырчылык өнөргө окууга сунуш кылышат. Сайрой Кийизбаевна вспоминается в сущности вся история нашего киргизского оперного театра. Я помню, как с Власовым мы приехали осенью 1936 года во Фрунзе, и в это время происходила первая всекиргизская олимпиада народного творчества. На сцену вышла молоденькая девушка в таком широком платье. Мы спросили, кто это? Говорят, это колхозница из колхоза Тегелдеш. Бирок ал убакта бул өнөрдү аркалоо үчүн ата энесинин уруксаты керек эле. Они в такой душе жили. А сейчас к городу относится это место. Хотя и они неграмотные были люди, настолько они были дальновидные. Конечно, трудно сейчас представить, вот сейчас сознание совсем... Ал убакта ата-энем Төкөлдөштө жашашчу. Азыр бул аймак шаарга карайт. Алар сабатсыз болушканы менен алдыны көрө билишкен адамдар экен. Азыр элестете да албайм. 36-жылы биз жаңы келгенде республикада профессионалдык өнөр, опера, филармония жөнүндө түшүнүк да жок эле. Ошондуктан элибизде профессионалдык өнөргө үйрөнүүдө болуп көрбөгөндөй кыйынчылыкка капташтык. Мы организовали, с какими трудностями боролись, чтобы привить нашему народу именно профессиональное искусство в республике. Мына мен Айчүрөктү кандай үйрөндүм? Ал кезде Рояль Светлана Ивановна Мнасаканованын гана үйүндө болор эле. Ал ар бир кайрыкты бирден терип ойнойт. А мен тотугушча кайталайм. Ушинтип отуруп үйрөнгөнмүн. 2 айдын ичинде Айчүрөктү үйрөнүп чыктым. Ошондон кийин гана угуп көрүшүп, ырдап чыгууга уруксат беришти. А я за ней как попугай повторяю. Вот так я выучила партию Айчүрөк. И за 2 месяца я выучила, потом послушали и одобрили, что я могу петь вполне партию Айчүрөк. Айчүрөк – любимая опера. Роль Айчүрөк исполняет народная артистка республики Сайра Кийизбаева в роли Симетея
заслуженный артист республики Джапар Садыков. В советской Киргизии своя литература, свой национальный театр. Позже, значит, ставили спектакль «Ажал ордуна», «Алтын кыз». Кийинчерээк Ажал ордуна, Алтын кыз коюлду. 39-жылы декадага ушул эле спектакльдерди Ай чүрөктү аягында берилчү чоң концертти даярдап алып бардык. «Ажал ордуна», «Алтын кыз» и «Ай чүрөк» повезли. Декада абдан чоң ийгилик менен өтүп, Москвалык көрүүчүлөрдүн, музыка ишмерлеринин бийик баасына татыктуу болушкан. Москвалык басылмалар кыргыз эли көрүүчүлөргө чыныгы музыкалык эргүүдө аткарылган элдик операны тартуулашты. Буга чейин эч бир профессионалдык музыкалык театры болбогон элдин мындай чыгармачылык жетишкендиги чынында таңкаларлык деп жазып чыгышкан. СССР жогорку советинин чечими менен декаданын катышуучуларынын көпчүлүгү профессионалдык өнөрдөгү жетишкендиги үчүн өкмөттүк жогорку сыйлыктарга ээ болушкан. Участники были примерно очень много, 350 человек только были награждены. Мы не ожидали, мы даже не думали, что нам будет орден вручать. Вот приехали в Кремль. Катышкандар көп болду. Болжол менен 350 кишидей. Жана көбү сыйланышты. Биз орден алабыз деп деле дегеле ойлогон эмеспиз. Эми Кремльге кабыл алууга киргенибиз өзүнчө эле жомоктогудай. Бул жолугушууга атайын тигилип кийгизилген узун юбкалар, такалуу бут кийим, ал жерде толкунданганыбыздан басканда кулап кете жаздадык. Муну мен эч качан унутпайм. Длинное платье и незнакомый это каблук. Это я никогда не забуду. Очень интересный эпизод был. Болуп өткөн декада кыргыз профессионалдык музыкасын мындан ары өнүктүрүүдө өзгөчө дем берип койду. Биздин каарман Сайра Кийизбаева да жалпы элдик сүймөнчүлүккө ээ болуп, анын чыгармачылыгы жаңы бийиктиктерди багындыра баштады. Кийизбаева ошондой эле Пуччининин Чиочо-сан операсынан Баттерфляйды, ал эми 1958 жылы Москвада өткөн экинчи декадада Чайковскийдин Опричник операсынан Любашаны орус тилинде жогорку чеберчиликте аткарып, жогорку СССРдин эл артисти деген наам ыйгарылат.
Ырчы чыгармачылыгынын гүлдөп өскөн мезгилин Кыргыз опера театрына арнады. Өзүнүн талыкпай иштегендиги, тарыхый вокалдык чеберчилиги менен театрда коюлган спектакльдерде башкы партияларды аткарып, советтик көрүнүктүү ырчы катары атагы чыккан. Борбордук Тянь-Шань. Алыскы Тянь-Шаньдын эмгектери кубанычтуу маданияттуу турмушта жашап жатышат. Бүгүн аларга күткөн коноктору Кыргызстан опера жана балет театрынын артисттери келишти. Ачык асмандын алдында Айша жана Айдар операсын угуу үчүн 10 миңдеген көрүүчүлөр жыйналышты. Башкы ролдорду Сайра Кийизбаева жана Кыдырбек Чодуронов аткарышты. Bir 1978 жылы Искусство институтунда вокалдык кафедранды түзүп, көптөгөн таланттуу ырчыларды тарбиялап чыгарды. Алардын көбү кыргыз вокал өнөрүнүн чеберлеринен болушту. Алсак Эсен Молдокулова, Эркин Касымов, Любовь Ярыш, Людмила Циндрик, Сайра Чоткараева, Гүлнур Ниязбаева, Абдуачаев жана башкалар. Я никогда не думала, что я буду работать. Мен эч качан мугалим, устаттык кесипти аркалайм деп дегеле ойлогон эмесмин. Чыдамым жетпейт болуш керек дептирмин. А көрсө, жакындан иштеп баштаганда мен жаштарды өтө жакшы көрөмүн. Аларда вокал өнөрүнө болгон өзгөчө мамилемди, камкордугумду өтө баалашат. Класса, а вообще вокалистов. Сайра Кийизбаева Октябрь революциясы менен жашташ эле. Бүткүл өмүрүн өз элинин руханий бийик деңгээлде өсүүсүнө арнады. Союз урагандан кийинки маданиятка, руханий дүйнөгө салкын мамилеге анын жан дүйнөсү таптакыр келише албай жүрдү. Некоторые руководители, возможно, думают, что это развлекательно. Кээ бирөөлөр театр бул көңүл ачуу деп эсептешет. Театр оюн зоог эмес. Театр бул руханий тарбия. Учурда адамдарда бири-бирине болгон мамиле сууп бараткансыйт. Муну кандай түшүнүүгө болот? Эң башкысы, адам кай жерде болбосун, кандай кызматты аркалабасын, бийик адамдык сапатын, жылуулугун жоготпош керек. Духовный, понимаете? В Киргизском государственном ордена Ленина академическом театре оперы и балета состоялось вручение ордена Октябрьской революции и чествование народной артистки СССР Сайры Кийизбаевой в связи с ее 60-летием. Представители общественности тепло поздравили юбиляра.
человеческая жизнь. Человеческая жизнь – это часть природы. Можно сравнить с природой. Зима. Адам өмүрү жаратылыш сыяктуу эле. Биз да жаратылыштын бир бөлүгүбүз. Кыш, жаз, жай, күз. Күздү көбү жактыра бербейт. Өмүр күзүнө коркпой, үркпөй эле келген жакшы. Күз бул ой токтотуп, акыл калчаган кемеңгер курак. Это зрелость. Осень – это осмысление.